Саламатсыңар достор. Силер менен жай күндөрүндө математика сабагында жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Достор, бүгүн биз силер менен суроолорго жооп беребиз. Суроолорго ойлонуп жооп беребиз. Анткени бүгүн логикалык тапшырмаларды аткарабыз. Бүгүн биздин сабагыбызга түстүү кагаздар, кайчы жана желим керек болот. Сабагыбызды табышмак менен баштайбыз. Бирөө эле баардыгына жарык берет жана жылытат. Бул эмне? Бир эле нерсе баардыгына жарык жана жылуулук берген бул азаматсыңар, бул күн. Анда баарыбыз күндөй болуп күлүп коелу. Кийинки табышмакты табууга аракет кылабыз. 8 буту, 8 кол сыяктуу жибектен айлана токуйт. Бул эмне болушу мүмкүн, достор? 8 буту бар, жибектен айлана токуйт. Бул курт кандай аталат? Туура, бул жөргөмүш. Кийинки табышмак. Кой жүнүнөн токулган 2 эже сиңди бар. Эч үшүбөйт 5 манжаң, ойногондо кийип ал. Койдун жүнүнөн токулуп жасалган эгиз эже сиңдиге окшош бул эмне болушу мүмкүн? Силер ойногондо кийип алсаңар, колуңар эч үшүбөйт экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Азаматсыңар, бул колкап. Кийинки табышмак. Көздөрү бар ар түрдүү оттой жанып турат. Кезектешип жанганда 3 башка милдет аткарат. Бул эмне болушу мүмкүн, достор? 3 көзү бар экен. 3 көзү жайнап турат экен. 3 көзү кезектешип өз алдынча кызмат аткарат. Бул эмне болушу мүмкүн? Туура, азаматсыңар, бул жол чырак же светофор. Светофордун 3 түсү бар. Кызыл, жашыл, сары. Кызыл түс токто, сары түс даярдан, ал эми жашыл түс өтө бер. Кийинки тапшырма. Тепкичтеги 7 бала обон созуп ойношот. Азаматсыңар, бул күн желеси. Күн желесинде 7 түс бар. Кана балдар тапкылачы. Цифра акробат деген эмне? Эгер башы менен туруп алса, туп-туура 3кө азаят. Туура, бул сан 9 саны. Эгерде 9 санды айлантсак, ал 6 болот. 3кө азаят. Кийинки табышмак. Көк табакта 6 алма бар. Кызыл табакта алма жок. Кызыл табактагы алмаларды кайсыл цифра менен берсек болот? Туура, бул 0 цифрасы. 0 бул эч бир заттын санын көрсөтпөйт. Ал цифра. Азат кагаздан төмөндөгүдөй фигураларды кести. Кызыл тик бурчтук, көк тегерек, сары тик бурчтук, сыя көк түстөгү тегерек, жашыл үч бурчтук. Эми Азат аларды катарга тизиши керек. Катарга тизгенде түсү, формасы боюнча окшош фигуралар катар келбеши керек. Азат мындай тизиптир. Туура тиздиби Азат? Туура болобу? Жок, туура болбойт. Анткени 2 тик бурчтук катар келип калды. А бизде формасы, түсү боюнча дагы окшош фигуралар катар келбеши керек. Алардын түсү башка болгону менен формалары окшош. Мындай кылып тизсекчи, Азат мындай тизиптир. Мындай да болбойт. Эмне үчүн, достор?
Туура бул жерде тегеректер катары менен келип калган. Алар түсү менен айырмаланганы менен алардын формалары бирдей. А мындай тизсекчи? Болот. Азат эми туура тизди. Анткени фигуралар түсү боюнча да, формасы боюнча да катар келген жок. Кийинки тапшырма. Эми сүрөттөрдү карап, ага окшош геометриялык фигураларды атайбыз. Табак. Ал кайсыл геометриялык фигурага окшош? Туура, ал тегерекке окшош. Эшикчи достор. Ал кайсыл геометриялык фигурага окшош? Туура, ал тик бурчтукка окшош. Апельсинчи достор. Ал кайсыл геометриялык фигурага окшош? Туура, ал тегерекке. Кийинки сүрөт балаты. Балаты бул үч бурчтук формасына окшош. Бадыраңчы достор. Ал кайсыл геометриялык фигурага окшош? Туура таптыңар. Ал сөйрө формасына окшош. Кубик. Аны кайсыл геометриялык фигурага окшоштурабыз? Туура, ал квадратка окшош. Кийинки тапшырма. Кызыл, сары, жашыл тилкелер. Булардын кайсынысы узун? Биз достор буларды катары менен тизишибиз керек. Биринчи эң узуну, экинчи эң кыскасы, үчүнчү орточосун. Анда достор, биз силер менен ушул тилкелерди ченейли. Биз силер менен ченөөдө атайын бир өлчөмдү алып алып, ошол өлчөм менен ченесек болот дегем. Анда кызыл тилкени ченеп баштайлы. 1, 2, 3, 4. Кызыл тилке бул 4 өлчөм болду. Эми сарыны эсептеп көрөлүк. 1, 2. Бул 2 өлчөм. Эми үчүнчү жашыл түстөгү тилкени ченеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5. Бул 5 өлчөм. Анда достор, булардын арасындагы эң узуну кайсыл? Демек, эң узуну жашыл. Эң кыскасы сары. Эң орточосу кызыл. Эми мейкиндикте багыт алуу темасы боюнча эми экрандагы сүрөттөрдү катары менен тизгиле. Сүрөттө туура эмес тизилген. Биз биринчи уйкудан ойгонобуз. Анан түш мезгили болот. Анан түндө уктайбыз. Кийинки мейкиндикте багыт алуу темасы боюнча тапшырма аткарабыз. Көпөлөк, ары жана жөжөлөрдү ордуларына жайгаштыргыла. Көпөлөк кайсыл жерге келет? Жөжөчү? Туура, жөжө төмөнкү жакка. Ары менен көпөлөк мейкиндиктин жогорку жагына келет. Достор, биз бүгүн силер менен логикалык тапшырмаларды аткардык. Танграмдагы силердин логикалык ойлоо жөндөмдүңөрдү өстүрөт. Анда бардыгыбыз бүгүн силер менен танграм ыкмасы менен ар кандай нерселерди жасайлы. Ал үчүн бизге түстүү кагаз керек болот. Биз достор силер менен танграм ыкмасы менен буга чейинки өткөн сабактарда таанышпыз. Ал үчүн каалагандай баракты алабыз. Аны ичти көздөй бүктөп, мындай бүктөп алсак,
бул квадрат формасында болот. Эми ашыгын кесип салабыз. Танграмм ыкмасы менен кесүүдө дайыма ушул ыкма менен кесүү керек. Эми квадратты эки бүктөлгөн боюнча ортосунан тең экиге кесилген сызык боюнча экиге бөлөбүз. Эми бир бөлүктү ортосунан дагы бүктөйбүз. Муну дагы экиге бөлөбүз. Эми үч бурчтуктун калган экинчи бөлүгүн мындай бөлүктөргө бөлөбүз. Ал үчүн мунун так ортосун таап алыш керекпиз. Эми бул жерден өзүнчө бир үч бурчтук бөлүп алышыбыз керек. Эми ушул сызылган ыкмалар боюнча кесебиз. Мына танграмм ыкмасында ушундай бөлүктөргө бөлүнөт. Силердин жазай турган нерселериңер же болбосо экрандан азыр силер көрө турчу видеодогу сүрөттөрдөй болуш үчүн силер башка түстөрдү дагы алып, ушул эле ыкмада кессеңер болот. Достор, мен силерге танграмм ыкмасы боюнча квадрат формасындагы үч бурчтук кандай бөлүктөргө бөлүнөрүн көрсөтүп бердим. Эми өз алдыңарча ар кандай нерселерди экрандан көрүп жасагыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактарда силер менен кайрадан көрүшкөнчөктү саламатта калгыла.